Урматтуу Машина Кеч каналынын көрүүчүлөрү, мына эми орто баадагы темабызга келип калдык ошо видеого. Эми орто баа мындай караганда кечки базар деп деле койсок боло берет. Мына кеч кирип кетти, эми кыш мезгилинде мындай күн тез эле батып эле кетип атат. Кечки базарда шылтоо менен көрүп коюңуздар демекчимин. Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө биздин каналыбызга жазылыңыздар, подписация баскычын басып, жана комментарийге дагы өз оюңарды, пикириңерди калтырып коюңуздар. Эч жок дегенде сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсы шаардан көрүп атканыңыздарды деле белгилеп коюңуздар. Ушинтип биздин каналга сиздер да колдоп кубаттап койгон болосуздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, ушу Mercedes-Benz C-класстан баштайлы. Россия темир номеринде экен. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы окшойт бу. Ушундай кышкыбы? Кышкы экен. Ушундай куюлган дистерде экен. Сырткы абалын көрсөтөйлү. Так. 2000 жылы чыгарылган, объему 2, коробка механика, мына эсим байланыш номерлери. Паузада басып, шашылбай ушул унаага кызыксаңыздар, эсин номерин шашылбай терип алсаңыздар болот. Толук маалыматты ушул эсинен сурап билип аласыздар. Салонуна кайрылсак, 4 айнектен электро көтөргүчтө азыр караңгы болуп, жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Мындай ОЗ2 дагы көрсөтүп кете берейин. Коробка механика 6 ступкабы? 6 ступка экен, жакшы. Подлокотник, кондиционер бар, барды өтө. Айтылыш баасы 200 000 сом деп атат. Кеми бар, 200 000ден. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде кыскача жарыя бар, ошону угуп коюңуздар. Россиядагы биздин мекендеш Эврика YouTube каналын ачты. Ал жакта аябай кызыктуу мындай видеолор бар. Ошол мекендешибиздин каналын кирип, жазылып, колдоп, кубаттап коюшуңуздарды мындай сунуштайбыз. Алда мүмкүн болушунча мындай кызыктуу, жакшы маалыматтарды бергенге аракет жасайм деп ошентип атат. Каналдын ссылкасын комментарийде калтырып коебуз. Түзмө-түз ошол ссылка аркылуу ошол каналдагы видеолорду көрсөңүздөр болот. Кирип, ал каналда дагы ар бир видеолорунда класс басып, комментарий калтырып, ушунда колдоп кубаттап коюңуздар. Opel Signum универсал. Мындай караганда Opel Vectra деп бересиңер, бирок Opel Vectra эмес. Өзүнчө модель болуп кетет. Бу 2003 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2. Эсин байланыш номери 555 80 14 92. Signum деп жазылып турат. 2 мынандай выхлоп. Башкаруу кнопкалары бул жакта ошо күзкүлөрү, айнек көтөргүчтөрү, замоктордун блокировкалары ошолор болуп турат. Сиздерге көрүнбөшү мүмкүн. Бул дагы коробкасы 6 ступка, механика. Пробеги 265 000 15 километрди көрсөтүп атат. Сиздерге да көрсөткөн аракет жасайын. Мындай жакындатып эле айттым деп атат, айтайын деп атат эси баасын. 180 000 сом. Mazda Tribute мындай чакан жол тандабасы деп койсок болот. 2003 жылы чыгарылган 4 ВД газ бензинде экен, газ жабдыгы да коюлган экен. Мына эсин байланыш номерлери. 400 000 сом кеми бар дейт. Коробка автомат.
Mazda Tribute. Так. Salonda көрсөтүп коелу эми, а? Шылтоо менен. Машина кези каналы ака. Пробегин айтың эми. Пробег Көрүнбөй атабы сизге? Майли. Айтып коебуз, кимге кызыккандарга, сизге телефон чалгандарга. Мына эми салону деле жакшы. Печкасы аябай жакшы иштеп атат экен, а? Ташкент болуп турат го. Боло турган баасын айтып коеруң ака, жакындатып эле болбосо. 380 миңге берип бересиз. Мотор коробка жакшы. Болду. Hyundai Getz ласеттилерди сөзсүз тартамын, чыкпай атат дебегиле, ушул видеодо болот. Рестайлинг андай куюлган жистерде 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, баасында жазып коюптур мына 280 миң сом, коробка механика. Так. Салон мынандай эле айта кете берейин, сиздерге көрүнбөйт, 4 айнектен электро көтөргүчтө, подогрев сидений бар, кондиционер, подлокотник, комплектация жакшы экен унада. Электро күскүлөр. Mercedes-Benz E-класс 210 кузовта, комплектация элеганс. Дизель экен, а? Дөңгөлөктөрү кышкы, ушундай куюлган дистерде. 2001 жылы чыгарылган, объему 2.7. Эсим байланыш номери. Салонда мындай өзүм эле көрүп эле сүрөттөп берип берейин, сиздерге караңгы болуп көрүнбөйт. 4 айнектен электро көтөргүчтө, коробка автомат, кондиционер, эми көбүңүздөргө эле белгилүү болуп калган булунда кандай элеганста кандай нелер, кандай навороттор бар экен. Баасын айта кетейин, 300 миң беле? 300 миң сом деп атат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Японец дейт эси. 1995 жылы чыгарылган, объему 2.2. Коробка механика, эсим байланыш номери 505 85 92 85. Эми караңгыда анча көрүнбөшү мүмкүн. Бирок кечки базар деп элестетип коерүңүздөр. Кечки базарда дагы мында караганда кызык да болот. Кээ-бирки унан элери машинаны сатыш үчүн боло турган бааны деле айтып кое беришет. Бунда японец дегенде ошол электро мынандай отургучтарды регулировкалоо өзү приводта. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, кондиционер, эми японский вариантта чындап эле жакшы болот баягындай наворот жагынан. Подлокотник, коопсуздук жазыктары бардыгы тең бар. Айтылыш баасы 260 миң сом. Бул жакта кичине жарык болуп көрүнүп турат экен, ушуну көрсөтүп коеюн. 4 дөңгөлөктөн кышкы жаң эле алган деп атат эси. Hyundai Starex суранган көрүүчүлөргө 2000 жылы чыгарылган, объему 2.6, эсин байланыш номери 505 86 86 55, коробка механика. Айтылыш баасы 350 миң сом. Аябай тез караңгы кирип кетип атат чындыгында. 10 мүнөт аралыгында эле кичине жарыгыраак эле, азыр мындай караңгы деп эле койсок деле жаңылбай турган болуп атабыз. DU Lacetti. жылы 2004 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика. Эсим байланыш номери 708 83 70 28. Баасы 280 миң сом деп атат. 4 дөңгөлөктөн жайкы, бирок протекторлары жакшы экен. Шунда куюлган дискте.
Так, салонун көрсөтүп коер эле. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, пробеги 228.527 километр. Сени мен постоянно көрөм, караңгыда каткан көрүнбөйт. Ласетти, Chevrolet'in логотипи коюлуп калыптыр. Chevrolet Lacetti 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5, эсин байланыш номери 551 44 43 43, коробка автомат. 270 миң сомдоп атат. Эми караңгы чындыгында тура түшүнүп коерыңыздар. Кеч болсо да тез эле караңгы кирип кетип атат. Volkswagen Golf 4. Мо диск эмес, калпактар экен. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Эсин байланыш номери 550 00 31 02. Так, 4 айнектен электро көтөргүчтө, коробка механика. Мага деле өзү караңгыда жакшы көрүнбөй атат. Силерге тем более көрүнбөшү мүмкүн. Подогрев сидений барбы? Открылма, үзүп койгон да кийин. Атак өзү бар экен да, заводской, Үзүп койгонмун дейт, бирок заводской өзүнүн орду бар экен. Сигнализация да бар окшойт да? Бар. Айтылыш баасы 270 миң сом деп атат. Пробеги канча болуп калды эле? 300 миң километр. Chevrolet Lacetti. Дөңгөлөктөрү мынандай куюлган дисте, 4-өтен кышкы, 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Эсин байланыш номерлерин бирөөсүн айтайын. 556 48 63 48. 250 миң сом деп атат. Коробка автомат. 4 айнектен электро көтөргүчтө, климат жөнөкөй. Печка кондиционер экен. Автодо эмес. Монитор бар, подлокотник бар. Мына кайтып кетип отчукан унаалардан да кичине маалымат алып коелу. Бул уна сатылып эле экен, Honda Jazz, кызыл түстө. Силерге кароо болуп көрүнүшү мүмкүн. 2006 жылы чыгарылган, коробка вариатор, автомат деп да коёр. Объему 1.4. Баасы 400 миң сом, эсин байланыш номери 556 15 66 15. Азыр ушул кайтып жаткан унаалардын айрым-айрымдарына да кичине токтоло кетелечи. Мага деле кызык болуп атат, сиздерге деле кызык болушу мүмкүн. Мына кайтып жаткан унаалар. Эми жакында нерсем эле жылып кетип атышат. Жылып кетип атышат. Тоскоолдук жаратпай, кайсыл унада токтоп турганда маалымат алып көрөлү. Toyota жок, бул Lexus экен. Lexus ES, ES. Салам алейкум. Машина канча болуп атат? 21 миң доллар, Жылы канча? 2015. Объему 2.5 2.5. Кара кожа, электроприводта. Мен машина кези каналынан. Телефон номерин дагы айта кетейин, эсин 990 коду менен 10 00 15. Мынаки арка жагынан дагы көрүнүшүн көрсөтүп коелу. Мына Kia Morning, бул да кайтып жатат экен. Маалымат кагазы жок, өзү эле айтып сурап билип коербиз. Жылы канча? Жылы 2004. 2004. Объемучу? Объем 1.1. Так, баасы канча болуп атат? Баасы 230. 230 миң сом. Телефон номер? 771 менен 771 83 0060. 83 0060. Мына өзү
эң эле мынандай көйгөй Уна базарында ушул кайтара кайтып жатканда аябай кыйла пробкада болот, тыгын пайда болот. Эми бул уна көптүгүнөн урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен жыйынтыктай берели, себеби машинага жакындайын десем эле утуру аз-аздан жылып кетип атышат. Мынандай айдоочуга да көбүнчө тоскоолдук жаратпай эле коелук. Алаксып дегендей. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук, өлкөбүздө тынчтык, аманчылык каалайм. Биздин видеолорубуздун бардык чыгарылыштарын көрүңүздөр. Мен оюмча бардыгынан тең мен кызык тартканы, сапаттуу, ыкчам тарткан аракет жасадым. Ошону менен катар эле биздин мээнетибизди баалап, ошол комментарий калтырыңыздар, жана класс басып койгонду да унутпаңыздар. Эмдиги чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.